Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Саламатсыздарбы, ардактуу замандаштар? Тонок жамааттык мультимедиа борборунун кезектеги уктуруусу. Кыргызстандагы орто мектептердин дээрлик бардыгында коомдук уюмдар, анын ичинде кыздар уюмдары иш алып барышат. Постсоветтик мезгилде бул уюмдар кыздардын жүрүм-турумунан тартып окуусуна чейин тескеп, алардын жеке дүйнөсүнө чейин кийлигишкен уюм болгон. Ал эми азыр кыздар уюмдары заманга жараша башка үңүттө иш алып барышат. Бул тууралуу Шүкүрбек Бейшеналиев атындагы инновациялык орто мектебиндеги кыздар уюмунун жетекчиси Күмүш Мамаева мындай деди. Мектепте негизи коомдук уюмдар тарбия иштерин жүргүзүүдө класс жетекчиге, мектеп администрациясына жардамчы болушат. Анын ичинен кыздар уюмунун өзүнө тиешелүү аткарчу иштери бар. Мисалы уюмда мен жетекчиси жана 3 кыз мага жардам берип, төртөөбүз иш алып барабыз. Биздин иш кыздарды тескөө, алардын тартип жүрүш-турушун көзөмөлдөө менен чектелбейт. Ошондой болгон күндө дагы кыздар менен жайында эле сүйлөшүп, туура түшүндүрүп, кеп кеңеш беребиз. Бизде урушуп, тилдеп, болбосо ал кызды ортого кыздардын арасынан сооруп чыгып, урушуп, жосо чогулушка салып, таламай деген бизде жок. Мектепте кыздар уюму аларга терс таасирин тийгизбейт. Муну ата-энелер дагы туура түшүнүп, колдоосу керек. Анткени кыздар дайыма активдүүлүгүн көрсөтөөрүн Мурзабек Балбаков атындагы орто мектебинин директору Азамат Дөөлөтбеков белгиледи. Кыздардын көп жерде укугу корголбой, көп жерде ар кандай бир конфликттер болуп жатпайбы, ошого байланыштуу мектептерде кыздар уюмунун кереги бар. Албетте терс таасирин тийгизбейт. Сөзсүз бул жерде ата-энелер дагы колдоп мектепти кыздар уюмунун эмне кереги бар эле дебей, ата-энелер менен биргеликте бир чогуу иштерди жүргүзсө эң жакшы максатта эң жакшы иштер жүрөт. Мектептерде кыздар уюмдарынын жетекчилигине адатта тажрыйбалуу, көптү билген мугалимдер бекитилет жана жылдык план иштелип чыгат. Кара Ой айылынын тургуну Айнура Мураталиева кыздар уюмунда эски ыкма менен иш жүргүзүү болбойт деп эсептейт. Азыркы кыздарды мурдагыдай чектөө, тилдөө менен уюмдун иши жүрбөйт. Бул болсо эски ыкма болуп эсептелет. Заман башка. Ошол себептүү уюмда жаш өзгөчөлүгүнө ылайык билимин көтөрүүчү, багыт берүүчү, керек болсо турмушка даярдоочу иш-чаралар ата-энелер менен бирге талкуулар өтүшү керек. Өз укугун коргоону, ар кандай кырдаалдардан чыгуунун жолдорун кыздар ушул уюмдан үйрөнсө болот. Бул үчүн бул уюмдун жетекчиси өзү ар тараптуу, билимдүү, өнүккөн адам болуусу шарт. Мектептердеги кыздар уюмдары иштерин мерчемге ылайык жүргүзөт. Чогулуштар, жолугушуулар, сынактар өтүп турат. Айрым учурда сырдашабыз, деди Күмүш Мамаева. Кыздар бизге чогулуш деп биз айтканда, алар коркпой эле, үркпөй эле келип беришет. Себеби биз ал жерден эч кандай коркутуп, урушуп, бир ашык нерсе кылбайбыз. Кыздардын жеке гигиенасы, ден соолугу жана башка темалар тууралуу тренинг, медицина кызматкерлери менен жолугушуу, талкууларды уюштуруп турабыз. Кыздар менен сырдашып, апасын айта албаган, тартынган маселелерди жеке сүйлөшөбүз. Ошол учурда ал биз менен сүйлөшкөн сырлары купуялуулукту сактайбыз. Азыркы санариптештирүү заманында окуучулардын, жаштардын жашоосу интернет менен тыгыз байланышта болуп калды жана ал жактан алар кандай маалыматтар менен акылын, интеллектуалын байытып жатканы белгисиз. Ошол себептүү кыздарга жакындан жардамчы болуучу, туура багыт берүүчү кыздар уюмдары керек. Ушун менен кезектеги уктуруубуз аяктады. Даярдаган Барчын Мамытбекова. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.